Саламатсыздарбы, урматтуу достор, Кутман менен бүгүн күндө бейшемби, анықтан бизде бизнес тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде ким конокто деп турсаңыздар, урматтуу достор, Борбор Кыргызстаныбыздагы Жашыл Чарба агрохолдинг теплицасынын уюштуруучусу, жетекчиси, бизнесмен Тилек Токтогазиев экөөбүз бар. Андыктан сиздерде суроолор болсо, узатып бизнес тууралуу же болбосо күнөз кана тууралуу билгиңер келген суроолордун баарын узатып, жоопторду алып олтурсаңыз болот. Деп айке учурашып. Мазак. Сөзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз, кыска окугандарыңызга. Менин ушу 6 жылдан бери күнөз каналары менен иштейм, бирок ага чейин дагы 10 жыл мурун өзүм бизнести баштагам, жеке ишкерликти. Ал кезде ошо 18 жашымда болчумун. Анан аябай көп тармактарда иштедим. Бул арасында сүттүн негизинде коктейлдерди, сокторду сатып жүрдүм. Анан ар кандай медициналык атайын оборудованиялар бар, ошолорду, анан кофейняларды, анан азыр ошо айыл чарба тармакка 6 жыл мурун кирип, башында бул коомдук иштер катары болгон. Ошо элдин айылдагы көйгөйлөрдү чечели деп, ал көйгөйлөрдүн эң чоңу бул менимче азыр деле ошондой, бул жумушсуздук да. Эгерде жумушсуздук маселесин биз чечсек, айылдарда жылмасев жаңы коңуштарда, анда деги эле мындай жалпы Кыргызстанда баары жакшыраак болуп калат го деп ойлойм да. Ошол сиз ар нерсени сатып жүрүп баштаган дедиз да. Айыл чарба жаатына аралашыш үчүн сизге кандайдыр бир нерсе түрткү болдубу? Же ошол эле жумушсуздук болду жана? Негизи ал кезде мен бизде бир университетте окуп жүрчүмүн ал кезде. Энактас деген Кыргыз Орслаян университетинин капитаны болчумун. Анан ошондо биз долбоорлор менен, бизнес долбоорлору менен ошо элдин ар кандай көйгөйлөрүн чечкенге түрткү берген да, ошондой. Анан ошондо ойлонуп эми раз ошондой бир долбоорду жасаш керек болсо, аябай эң бир курч көйгөйдү алайлы деп айтканбыз. Анан ошондой көйгөй болду, жумушсуздук. Анын артынан мен негизи шаарда эле өзүм төрөлүп өсүп дегендей, айылдан деле алыс эле болчумун. Бирок көйгөй дегенде каякта көйгөй бар? Шаардабы же айылдабы? Көбүнчөсү айылда же жаңы коңуштарда деп анан ошону түшүндүк да. Анткени шаардын ичинде эмне бир майда чүйдө маселелер бар эми, бирок анын баарын чечкенден көрө курч маселелер чечиш керек деп ойлогом да. Сиз үчүн бизнес деген эмне, жана бизнесмен болуу оңойбу? Мен үчүн бизнес деген бул кайра эле жанакы биздин кардарлардын көйгөйлөрүн чечүү. Анан бизнес аркылуу бизнесмендердин өзүнчө бир миссиясы бар. Бул ар бир кишинин өзүнүн миссиясы бар да. Мисалы үчүн докторлордун өзүнүн миссиясы бул кишилердин ден соолугун сактоо, аскерлердин ошо коопсуздукту сактоо, бизнесмендердин болсо бул бизге ошо дүйнөдөгү ресурстарды туура пайдаланып, жок жерден бир нерсени жасатып, болбогон нерселерди алып туруп бириктирип туруп, анан ошону жаңы бир продукттарды чыгарып, анан ошону элге жайылтуу да. Мен үчүн ошо бизнес деген бул коомго өзүңдүн кызматыңды көрсөтүү да. Мындай айткан кез, масак маалымат каражаттары берген пикирлериңизге караганда, бизнес башташ үчүн ошо сатып турган продуктуңду алдыга сатып көрүш керек экен деп айтыптырсыз. Сиз ушул айыл чарба жаатында бизнес башташ үчүн ошондой жакшы жемиштерди сатып көрдүңүз беле? Өзүңүзчө? Эми как раз ошондой проблемалар болгондон кийин анан ошондой уже эмеге келгем да, пикирге. Анткени биз эң биринчи этапта только өндүрүшкө акча сала берип, анан 1,5 жыл мурун где-то ошол 3 тонна бадыраңды бир күндө чогултуп эметип атканда, анан ортомчулдар, ар кандай сатуучулар бизде просто баасын 2-3 эсе түшүрүп салып, 220 сомдон сатылып аткан бадыраңды 80 сомдон алып бизден
Анан ошондо аябай нааразы болгом да. Биринчи очередте оказывается сатуу тармагын чечиш керек экен. Сатуу тармагын чечкенден кийин анан өндүрүшкө жакшылап кирсе болот экен депчи. Анан азыр деле бул бизде Кайындык кантта сахарный завод бар. Ошол тармакта деле ишкерлердин эмесин карасаңар, тажрыйбасын, алар биринчи бияктан чет өлкөдөн кантты алып келип биякта кум шекер сатчу экен. Андан кийин анан уже топтолгон акчасы менен өндүрүшкө киришкен да. Менин оюмча именно ошол үчүн булар өзүнүн каналдары бар болчу, каяка сатканын уже билишчи. Анан алып туруп башка бирөөнүкүн сатып, кийинчерээк болсо өзүнүкүн сатса андан дагы көбүрөөк пайдага түшөт да. Ошол үчүн менин оюмча бул эң бир жалгыз гана туура жол биринчи сатуудан башташ керек. Бул жабыш керек да ошол жагынчы. Билишиңиз боюнча сиздин билимиңиз бул аграрный жактан эмес. Демек сиз бул бизнести алып барып жатасыз, бирок ошондо каалаган бизнесиңди алып барыш үчүн ал жагында билим алуунун кереги жокпу? Эми бул бизнесте менин оюмча эң негизги бир кандай десем, бир дипломдун пайдасы барбы ошондо? Мисалы аграрный жакта бизнес ачам десең, барып окуп диплом алыш керекчи, өзүңөр жок. Менин оюмча азыркы убакта биздин бул билим берүү системасы аябай эскирип атат. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнөдө эң, хоть Американы деле алалы, аякта деле билим алышат. Менин тааныштарымдын арасында Россияда жүргөндөр, Гарвардты бүтүп келгендер деле бар. Анын арасынан мындай сүйлөшүп эметсең, алар алып аткан билим менен бияктан алып аткан билим деле чоң айырмасы деле жок болот. Эң жакшы билим бул практика да. Жумуш негизинде ошентип иштеп, ар кандай эметсе, ошондо менин оюмча бул результаттар болот. Мен деле мына айыл чарба тармакта билимим жок болчу, жогорку билим жок. Бирок азыркы убакта практика тармактан менин оюмча көбүнчө теоретиктерге караганда билим көбүрөөк да. Мен бүт курт зыянкечтерди жакшы түшүнөм, ооруларды жакшы билем. Аларга каршы кандай эмне кылыш керектигин билем, кантип өстүрүш керек, кандай жер семирткичтерди бериш керек деп. Биз уже башкаларды дагы үйрөтүп атабыз. Азыр башка агрономдорду үйрөтүп атабыз, бүтүрүүчүлөрдү үйрөтүп атабыз, чет өлкөдөн бүтүрүп келгендерди үйрөтүп атабыз да. Анткени практика деген эң жакшы эме, мындай окуу. Андан тышкары эң негизги бир кандай десем, навык деп коелу, ошол навык бул бизнесте, бул кишилердин арасынан туура кишилерди таныган билиш керек экен да. То есть не только наставник, силер даже иштетип атканда, например, мен көп каталар жазып алдым. Кээ бирлерге туура эмес кишилерди алып алып, алар болсо толтура каталар жасап салат, же туура эмес кишилерди алып алсаң, алар алдап кетет дегендей болчу. Өзүнчө психолог болуш керек экенсиң да. Анткени эгерде ошо туура кишилерди туура убагында өзүнүн ордуна коюп койсоң, анда бизнесте дагы өнүгүү болот да. Эгерде баарын мен өзүм жасайм, баарын жалгыз жасап коем десе, мен түшүнүгүм боюнча бул өсүшкө бир потолок болот. Ошондон кийин өспөй калат кишичи. Лучше максимально башка кишилерди билип, түшүнүп, кандай булар, кандай таланттар бар, кандай күчтүү жактары бар деп, ошол күчтүү жактарына акцент жасап, кемчиликтерин болсо башка кишилер менен мындай футбол командасында кээ бирлер голду киргизген кишилер бар, кээ бирлер башкалардын атака, бирөө силердин башка командадан келип атса, анын атакаларын сындырып аткан кишилер бар, анан воротада турган кишилер бар. Ар ким ар кандай. Жакшы вратарь, может быть, жакшы нападающий боло албайт, бирок ошондой эле бизнесте дагы биз ар бир кишинин өзүнүн күчтүү жактарын билиш керек экен. Анан өзүнүн жерлерине, туура жактарына коюп, ошондо бизнес аябай чоң болуп өнүккөнгө шарт түзүлөт да. Качандан баштадыңыз бул нерсени? Кандай оюңузга келип калды? Менин эң башынан баштап эле мындай ойлонор элем да. Мен ушул
Кыргызстандын өнүгүүсүнө, негизи эле элдин өнүгүүсүнө кандай салым кошо алам депчи. Бир убакта мындай болчу. Мен чоң бир бизнестер жасап, Forbes'ко кирип, дүйнөнүн эң бай бир кишилердин арасына кирип, анан ошол тапкан акчаны жөнүндө бияка алып келип ар кандай проекттерге дагы ошо чет өлкөгө барып, может Америкадан чоң бизнестер жасап, бияка келип ошо акчаларды таратып ийин деген оюм деле бар болчу да. Бирок кийинчерээк бир нерсени түшүндүм. Акча жөн эле акча менен мунун өзүнүн күчү жок да. Силер кедей кишиге акчаны таратып ийсеңер, алар бир нече жылдан кийин кайра эле кедей болуп калышат да. Бул аң сезимди өзгөртүш керек. Ошондо кедей киши эгерде бай кишиде болуп ойлонуп баштаса, анда өзү эле эч кандай акчанын колдоосу жок эле бул өзү деле байып кетет да. Андан тышкары мындай дагы бир нерсени ойлондум. Эгерде мен байып кетсем, катуу байып кетсем, мен жаңы баштап аткан мындай ишкерлердин көйгөйлөрүн түшүнбөй калам да, унутуп деле калам. Ошол үчүн мына кичине көтөрүлдүмбү, мына бир тепкичке уже менден кийинки артымда келип аткан балдарды өзүмдүн артыман тартып кетейин деп аларга айтып берип атам. Анан дагы көтөрүлгөндө кайра тартып кете бер эле. Чем монтип бүт баарын өтүп кеткенден кийин мен биякта жүргөндө, биякта турган балдарды түшүнбөй калам да. Булардын көйгөйлөрү кандай? Булар ойлоп аткан мындай ой жүгүртүүлөрү кандай дегенди түшүнбөй калам. Ошол үчүн лучше шашпай, тияка бат секирип кетпей, лучше шашпай тепкичтер менен өтүп, анан ошо билим алып аткан билимдерди дагы балдарга дагы берейин деген ой болду. Ошо бизнестин бир максаты бул пайдалуу эмеспи? Анан сиз тиги башка балдарды үйрөтүп жатсаңыз, бул өзүңүзгө бир конкурент топтоп жаткандай болбойсузбу? Булар менен конкурентин болуп калышы мүмкүн деп коркпойсузбу? Күнөөрү ар кандай парадигмалар бар. Бул бир жактан бирөөбүз башкаларды конкурент дейбиз, бирок мен мисалы үчүн бүт тармактан ачык эле мындай баарын айтып бере берем да. Секреттердин баарын айтып бере берем. Кээ бирлер урушат менен, эмне үчүн айтасың сен? Ошол бизнесте жасап атып сен канча миллион деген сомдорду жоготтуң. Анын баарын наоборот секрет кылып өзүң өнүгүп кетпейсиңби дегенде, мен ойлоп коем да, биз ушинтип жашай берсек, анда аябай жай өнүгөбүз да. Чет өлкөлөргө чыгып жүрөм, алардын өнүгүүсүн көрүп, анан бизде биякта бири-бирибизди конкурент дегенде күлкүм келет, чын айтсамчы. Анткени биз бири-бирибиз менен ушинтип урушуп талашып жүрө берсек, чет өлкөдө чоң компаниялар бизди жөн эле даже бир чымындай эле же кумускадай эле алып туруп эле булчитип коет да. Ошол үчүн биз биригип, азыркы убакта биз бириксек дагы азыр аябай оор дүйнөлүк деңгээлде оор конкуренция болот. Ошол үчүн синергия деп коет. Мен билгенди силерге айтып бериш керек, силер билгенди мага айтып бериш керек. Ушинтип атып биз 4-5 эсе батыраак өнүккөнгө шарт түзүлөт да. Только ошондо туруктуу өнүгүп алат. Курмандаштан суроо келе баштаптыр. Саламатсызбы Тилекбай деди. Бизнес ачуу үчүн сөзсүз эле акча керекпи деди. Менин оюмча бизнес ачуу боюнча сөзсүз түрдө акча кереги жок. Бул сөзсүз түрдө акча кереги жок да. Эгерде жаңы баштап аткандар толтур акча менен баштасаңар, бул 90% шанс силер ошол акчаны жогото аласыңар дегенчи. Анткени эми бул кандай десем, элестете бергиле, силер мергенчисиңер. Же бир мындай аскерсиңер деп коелу, силер биринчи очередте мындай бир нерсе менен атып атканды үйрөнүп алыш керек. Мындай көзүңөрдү мейлеп, кандай туура кетип атабы, туура эмес кетип атабы депчи. Анан сразу көбүрөөк акча берсеңер, силерге как будто бир пушканы берип койгондой эле, ат дегенде силер атасыңар. Анан мындай бир жакка направлять этип туруп атканда, вдруг силерге мындай керек эмес, наоборот өзүңөрдүн досторуңардын же жакшы бир жакка тийип, наоборот өлтүрүп алышы мүмкүн да.
А мындай согушта, например, точно метр сантиметр менен точно удар болуш керек да. Анан мындай жаш жаңы баштап аткан ишкерлерге менин оюмча биринчи жок дегенде рогаткадан башташ керек, жок дегенде жаадан башташ керек, же кичинекей бир пистолеттен башташ керек. Ошондо мээлеп үйрөнөт да. А сразу акча көп берип салса, ал наоборот зыянга алып келиши мүмкүн. Мен аябай көп историяларды билем ушундай. Кээ бир кишилер 4-5 жыл иштеп, акча башка жактан иштеп, акчаны топтоп, анан ал акчаны 1-2 айдын ичинде баарын жоготуп, анан бизнес меники эмес экен деп ойлоп калат да. Менин оюмча бизнес баары жасаса болот, бирок анын өзүнүн мындай кандай десем, закондору бар. Ошол закондору менен силер иштешиңиз керек да. Просто кичинеден аракет кылып, баштап көрүп, жана айткандай эле биринчи очередте сатып көргүлө. Кайсы тармакка кызыгып атсаңар. Ойлойсуңар, ооба биз аябай чоң бир сразу производствону ачыш керек депчи. Бул эски Советский Союздан калган ой жүгүртүү да. Сразу ал кезде чоң заводдорду салыш керек болчу, тигиниз керек болчу. Кой тигиндей. Жок. Мейли ал ошол башка бирөөлөр бар да ушул тармакта. Биякта даже жок болсо чет өлкөдө бар да. Ошонун продукциясын алып, бияка алып келип сатып көргүлө. Же бияктан чыгарылып аткан продукцияны чет өлкөгө алып барып сатып көргүлө. Саткандан кийин силер уже каналдарын баарын түшүнүп алгандан кийинчерээк кайра ошо өндүрүүнү өзүңөр деле баштасаңар болот. Же өндүрүп аткан кишилерге силер айтасыңар. Силер мына мондай бир столдорду чыгарып атырсыңар. А мен кардарлар менен сүйлөшүп көрдүм. Алар айтат, бир жагында тешиги менен же бир жагында бир башкача формасы менен столдорду талап кылып атат. Силер 10 жылдан бери ушундай эле бир стулдар чыгарып жүрдүңөр, давайте өзгөртпөйлүбү деп туруп аларга сунуштасаңар, может быть силер ошондон өзүнчө бир доляны дагы алып, жөн эле партнер болуп каласыңар да. Бизнес ачуу үчүн сөзсүз түрдө бизнес план керек. Мен бизнес план түзгөндү билбейм. Эми бизнес планды жок дегенде мындай бир баракта, эки баракта түзүп коюш керек. Менимче бул санаш керек. Эң негизги эми кайра эле бизнес план бул уже силер акчаны жанакындай сатуу тармактан иштеп, аракет кылып, таап эметкенден кийин, анан эгерде өндүрүш тармакка же бир жака акча салам десеңер, ошондо бизнес план керек да. А эгерде бир дагы сомду коротпой баштап атсаңар, эми аны лучше эң жакшы бизнес план бул практика да. Алып көргүлө, чалып көргүлө, сүйлөшүп көргүлө, аласыңарбы, албайсыңарбы, эмне үчүн албай атасыңар деп, например, кээ бирлер айтат да, бизге кереги жок депчи. Анан эмне үчүн албай атасыңар, эмнеси жакпай атат деп ошонун баарын билип эметкенде, эң жакшы бизнес план бул ошо изилдөө аркылуу силер өзүңөрдүн батыраак, өзүңөрдүн нишаңарга келсеңер болот да. Так билбейм, мен өзүм деле 10 жыл мурун ошо бизнести баштап атканда бизнес план жаздым эле, канча баракка. Анан практикада таптакыр башкан чыгып калды да. Бир өзгөрүш кирип калса, бир майда чүйдө. Мен, например, изилдөөлөрдү жүргүзүп жүргөм. Мондай бир коктейлди жасайлы дедик эле, аласыңарбы десек, баары эле алабыз. Менин результаттарым боюнча 90% киши алабыз деген да. Анан сатып баштаганда андайды эч ким мындай көрө элек болчу да. Сатып атканда эл жактырбай койгон да. Анан бүт бизнес пландарым, бүт расчетторум мен ойлоп аткам, мындай күндө мончаны сатам дегенден анан даже жарымын сатылбай, бүт расчетторум бар өлгөн да. Ошол үчүн эң негизги туура изилдеш керек. Эмеге тамаша сөз барбыз, уктап жатсаң эртең менен туруп Forbes журналын карап көр, сенин атың чыкпаса да жумушуңа бар депчи. Анан сиз бул жалкоолукту кантип жеңдиңиз? Эми мен жалкоолукту жаман деп ойлобойм. Жалкоолук дагы бул биздин ар бир кишинин жакшы, жаман деген бул өзүбүз мындай условно айтып коебуз. Бир жакта жакшы дейбиз, бир жагын жаман дейбиз. Бирок ким айтып атат ал жакшы, жаман депчи? Өзүбүз айтып атабыз. Же коом айтып атат да, мындай жалкоо деген жаман депчи. Бирок жалкоолук эмнеден келип атат? Анын себеби эмнеден? Себеби мүмкүн жалкоолук деген бул
бизге жакпаган нерсени жасап атсак, ошондон жалкоолук болот. Эгерде чын эле мындай жасагыңар келген нерсени иштесеңер, ошол тармакта иштесеңер, жалкоолук көп деле болбойт да. Туурабы? Мисалы үчүн кичинекей кезиңерди эстегиле, силерди жүр эшикке ойногула, тигиндей мындай десе, силер эшикке чыгып ойнойсуңар да, туурабы? Достордун арасынан кээ бирлер жакпаган кишилер бар болсо, койчу баргым деле келбей атат, үйдө эле отурайынчы деп коесуңар. Же үйдү жыйна тигиндей мындай десе, жалкоолук кармайт да. Каалабаган нерсени жасасаңар, ошондой эме болот. Ошол үчүн менин сунушум бул өзүңөр үчүн суроону дайыма бергиле. Мен ушул нерсени чын эле каалаймбы? Ушул жасаганымды чын эле каалаймбы депчи. Эгерде өзүңөргө мындай таза айтсаңар, ачык айтсаңар, жок, мен муну каалаган жокмун, анда жасабай эле койгула. Анда жалкоолук деле кереги жок болуп калат да. Жалкоолук деген бул биздин подсознаниянын айтып атат, бул сага кереги жок деп айтып атат. Ичибизде кичинекей бала отурат да. Кичинекей 5-6 жашта бала отурат, анан ал айтып атат, иштеп эле койчу, эс алчы, башка ойночу депчи. Биз болсо башка бир чоңураак бала отуруп айтып атат, давай тур деп урушуп атат да. Анан урушканда тиги мындай ички дүйнөбүздөгү кичинекей балабыз ал таарынып баштайт да, өзүбүзгө таарынып баштайбыз. Анан өзүбүз менен конфликт башталат. Чоң бирөөсү биякта муну уруша берет кечке, анан мунусу болсо жок, мен эчтеке кылбайм деп эле, анан ички конфликт деп коет, бул психологияда бар. Андай болбош үчүн биз чоң силердин азыркы кездеги чоң киши кичинекей бала менен эч кандай урушпай, бири-бириңер менен тил табышып, алдап дегенде мейли жүр анда, же азыр давай кичине тырышып иштеп коелу, андан кийин барып ойнойбуз деп кичине өзүңөрдү мотивация кылсаңар да болот да. Бизнесмен деген кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң негизги мына мен бир эле нерсени айтайын, жанакы айткандай эле, бул кишилерди жакшы түшүнүш керек, кишилердин психологиясын жакшы түшүнүш керек экен. Эгерде ошентип мен мисалы үчүн азыркы убакта акыркы 4-5 жылдардын ичинде аябай көп аферисттерге түшүп калгам. Аябай көп акчаны жоготком. Бир жолу бир айдын ичинде $30,000 ашык жоголуп кеткен, ушинтип аферисттерге түшүпчү. Анан ошондон кийин азыр болсо көп кишилерде уже мындай жаңы баштап атканда эле мунун кичине аферистический бир нерселери бар экен деп туруп эле сразу эле мындай токтотуп коем да. Же бир 2-3 суроолорду бергенден эле алар уже өздөрү качып калышат да менденчи. Жакшы кишилердин арасында мисалы үчүн мен көп бул эки кишилер бар, эки түрү. Дефицитный кишилер бар, анан профицитный кишилер бар да. Дефицитный деген мага деп эле мындай очкөз кишилер, дайыма мага деп эле тургандар. Профицитный деген болсо булар мен де бүт бары бар, даже жок болсо. Кээрлер бар го, мындай кеде болсо дагы, бирок аябай мындай көп продукцияларын бергенге эмеде. Бере беришет да, өзүнүн жок дегенде күлүп турушат, жок дегенде өзүнүн ыраазычылыгын айтып турушат, жок дегенде ушундай бир мындай өзүнүн энергиясын берип турушат да. Материалдуу болбосо дагы, бирок алар менен отурганда силер мындай сүйлөшүп бүткөндөн кийин аябай зарядты алып туруп, жыргап, мындай как будто артыңардан бир канаттар чыгып калгандай болуп, ошондой чыгып баштайсыңар да. Ошондой кишилерди эгерде көп жаныңарда болуп турса, анда бүт тармакта баары жакшы болот да. Өнүгүү болот. Анан бизнести баштайм десеңер, андай кишилер да колдоп турат дегендей. Сөзүңүзгө улайлы, сизге ким ошондой күч берип, дем берип турат? Мага эң негизги мен өзүмдөн аракет кылам алганчы. Анткени эгерде биз башка тармактардан ушундай иштеп жүрсөк, анда бир күнү дефицитке түшөбүз да. Эгерде бир нерсени түшүнүш керек, биз ар бир киши төрөлгөндө ичибизде маякта бир өзүнчө бир чыныдайбы бир бар да. Ошол чынын ичинде сүйүү
толтуруш керек да, толтурат башында, эң башында. Бүт кичинекей балдарды карасаңар, эмне алардын жаман ойлору барбы? Жок, алардын мындай алар кичинекей кезинен баштап баары периштеде болот да. Ар бирибиз биз ошондой периштедей элебиз да. Бирок со временем ушу коомдун ичинде бирөө урушат, бирөө жаман сөздү айтат, бирөө көңүлү бурбай коет. Анан ушинтип ушул жакта сүйүүсү агып кете берет. Анан пустой болуп калышы мүмкүн да. Анан мага көңүлү бургула, тигине мындай деп эле анан жанакындай дефицит болуп баштайт. Бирок аны токтотуп, мен бул ичимде өзүмдө эле оказывается ушул чыгып турган булак бар турбайбы? Өзүм сүйүүнү таратсам болот турбайбы деген эгерде ошого келсек, менимче биз сырт жактан эч нерсени иштебей, өзүбүздүн ичибизден толтура энергия бар. Ошону эле эметкенден кийин биз мисалы үчүн аны инвестиция катары өзүбүздүн үй бүлөбүзгө чачсак, инвестиция катары өзүбүздүн досторубузга чачсак, инвестиция катары өзүбүздүн коомго чачсак, ал кайра инвестиция катары силерге келет. Бул тиги урукта отургузгандай эле башында отуруш керек да, туурабы? Жөн эле топуракты карап эле давай өс деп эле эметип берсең эчтеке чыкпайт. Отуруш керек, анан сугарып туруш керек. Биринчи биз бериш керек, андан кийин бизге келет да. Урматтуу достор, бизде конокто Жашыл Чарба агро холдингинин жетекчиси, бизнесмен Тилек Токтогазиев байкебиз бар. Андыктан ушул тармакта суроолор болсо узатып отурсаңыздар болот. Анда Тилек байке, кийинки сиздин бизнесиңизге өтөлү. Бир суроо бар боло курмандардыкын. Биринчи тапкан акчаңызды кимге жана кайда короткоңуз Тилек байке дейт. Мен биринчи тапкан акчаны бизнестен тапкан эмесмин. Эң биринчи акчаны мен 10 класста ЮНИСЕФке барып, аякта негизи только студент 4-5 курста студенттерди алчу. Бирок мен 10 класста тырышып алып, жок мен барам, жок мен андай аябай тырышчак болчумун. Бир кылам деген нерсени кылчумун да. Бир ай бою кечке ЮНИСЕФке барып эле киргизбейт. Анан мен алгыла жумушка мен жөнүндө иштеп берем, жөн эле бекер эле тигине мындай деп эле ал кезде оондой иштейм деген ойлорум бар болчу да. Дипломат болом депчи. Анан ошол жакта эсимде бар бир дагы бир ар кандай жардам беришип, толтура жумуштардын баарын аткарып, анан мага алар премия катары 2000 сомду мындай чек менен берип атышпайбы? Чековый книжкадан биринчи жолу тиги банкка барып отуруп, очередти эметип, өзүнчө эле мындай чоң киши анан отуруп, аябай ошо 2000 сомду алганда сразу эле тиги бизде ушундай бир сөздөр бар экен. Биринчи акчаны ушундай үйгө алып келип дегендей, ырымдап бир нерсени эмеш керек деп, анан ошо ата энеме үйгө бир ар кандай продукттарды алып, үйгө бир ар кандай нерселерди алып келип, ошентип эметкем. Ал кезде ушул эң бир жакшы күндөрдүн бири ошолор да. Анткени негизи көп тиги чийриген байлардын, Forbes'ка кирген кишилердин сураганда эң бактылуу мезгилдер кандай десе, булар ушундай жаңы баштап аткан кезде эстешет экен да. Азыр 4-5 яхтаны, 100 машинени же мынча квартираны алгандан алар бактылуу болушпайт. Именно ошол биринчи майда чүйдө нерселерден бактылуу болот да. Азыр деле ойлонуп көрсөңөр, силер эмнеден бактылуу болсоңуз. Кече жанжады, жанында суу болуп, жыргап, бийлеп, ойногондон деле бактылуу болсо болот. Жөн эле парктан күлөт этип жүрүп, мороженое жеп тургандан бактылуу болсо болот. Ал үчүн аябай деле чоң байлык кереги жок. Күнөскана бизнесине тууралуу айтсак, ошол көпчүлүк күнөскана бизнесин ачыш үчүн бул документтер топтогондон качышат экен да. Анан сизден сурап жатышат. Кандай документтер керек, кандай текшерүүлөрдөн өтүш керек, бир жалпылап айтып бере аласызбы? Бирөөгө акча бердиңиз беле, документтер тиретиш үчүн акча да беришет. Менде ошондой биз баштап атканда бир принципти кармаганбыз. Эч кандай мындай черный серый схемаларды эметпей, только по белому иштейбиз депчи, бүт баарын как положено жасайбыз деп. Анан чын айтсам, ошонун артынан аябай көп акчаны дагы күйүп кетти. Анткени
биз трансформатор койгонбуз. Трансформаторго койгонго тех условия алыш керек да. Тех условияны чоюлуп кетти. 3 ай чоюлду. Мен ойлоп аткам 1 айдын ичинде бүтүрөм деп. 3 айга чейин чоюлуп кетти. Анан калган айларда болсо ошол биз генератор менен иштеп атып, бензинди аябай көп күйгүздүк да. Анан санап көрсөм, ошол бензин стройка кылып атканда бензинге эле где-то $4-5 кетип калыптыр. Анан аябай эгерде ошондой трансформаторду эртерээк бүтүрүп алсак, мүмкүн анча көп акча кетмек эмес болчу. Негизи эми эгерде күнүскана бизнести айтсак, биякта силер же компанияны же ЧПны регистрация кылыш керек. Ошонун негизинде эгер чоңураак бизнес катары жасайм десеңер, эгерде үйүңөрдө чакан жасайм десеңер, анын эчтеке деле кереги жок. Мындай чакан ал өзүңөрдүн тиги огородто өскөндөй эле кылып эле, ошондой эле болот. Аякта атайын регистрация кылган деле кереги жок да, анычы. Тем более муну легкая конструкция деп коет, аны деле мындай атайын бир эми үйдүн ичинде мен оюмча эч кандай маселелер болбойт андайчы. Саласыңар, баштайсыңар, анан кошуналарга деле сатып салсаңар болот, анан эчтеке болбойт андан. Эгерде бизнес катары иштетем десеңер, биякта компанияны ОСО же крестьянское хозяйство же ЧПны регистрация кылыш керек. Силер эң негизги салыктардан бошотуласыңар, анткени силер айыл чарба тармакта иштеген ишкерлер катары болуп каласыңар. Аякта налог на прибыль, НДС и налог с продаж деген эң негизги налогтор бар, ошолордон бошотулат. Биз только налог, подоходный налог, бул зарплатадан чыгарылып берген эмен төлөйбүз. Эгерде зарплатага отуруп иштеп аткан кишилер бар болсо, соцфонд төлөш керек. Налог, сбор за вывоз мусора 100 сом бир кишиге и земельный налог болду. Булар эң аз болгон налогтор ушулар да. Эң негизги 3 налог, жанакы налог на прибыль, налог с продаж и НДСтен бошотулат. Кийинчерээк эгерде силер ошол күнөскананын салыгын эгерде эметем десеңер, аяктан атайын архитектуралардан дагы документтерди алып коюш керек, архитектурный проекттер жасап, аны да кичине может 1 айча кетет убакыт, анын баарын жасап, силер закондоштуруп койсоңор болот да. Күнөскананы кура турган жерди кандай кылып тандасаңар, ким жардам берет? Күнөскананы тандаш үчүн менин оюмча эң негизги фактор бул күн көп болгон жакты караш керек. Мисалы үчүн биздин Бишкектен түндүк тараптарды карасаңар, аякта күн түштүк жактан чыгат да. Түштүк жакта болот да негизи. Болгондо күн биякта смог болуп турса, особенно кышында смог болуп турат, бул түндүк тарабына күн жакшы өтпөй калат да. Ошол үчүн мен түштүк тарабында, шаардын түштүк тарабында ачса тура болот деп ойлойм. Анан негизи климаттарды караш керек. Мисалы үчүн мен Кыргызстан боюнча жакшы жактар бул ошол шаардын түштүк жактары, Кыргызстандын Бүргөндү, Жалал Абад жакта Бүргөндү деген айыл бар. Араван, ошто Баткенде Арка деген тиги Ходжант жакта да, ошол жакта бар. Ошол жерлер жакшы. И көлдө болсо, бул Тамчы тарап же ошол түштүк тарабында дагы мындай балыкчы эмес, каракол эмес, бул орто тарабында, анткени аякта шамал азыраак болот и көп кар да жабайт да. Ошол үчүн ошол тармактарды караштырса, еще плюс ысык суу чыккан тараптарды караса, кийинчерээк ошол ысык сууну отопление катары колдонгундай болот. Күнөскана бизнесмен көптөн бери алектенип келе жатасыз, жашыл жемиш тармагын өстүрүү. Анан Кыргызстанда кандай жашылчаларды өстүрсө отурушка ээ болот? Эми мындай да, эгерде кайра эле сатуу тармагын силер биринчи чечип алсаңар, өзүңөр ошол суроого жооп бере аласыңар да. Эгерде өзгөчө бир кардарды табылсаңар, может быть силер бир кичинекей, бир специфический бир нерселер өстүрөсүңөр. Зелень болобу, ар кандай, алардын там 1000 сомдоп, 2000 сомдоп сатсаңар болот да. Бирок анын проблемасы эмне? Силер 1-2 кардар эле болот. Анан эгерде алар жок, албайм десе, анан силер аны сатыш оор болуп калат да. Негизи зеленди сатыш оорураак. Анткени ал бат бузулуп кетиши мүмкүн, көп кармалбайт да.
Помидор бадыраң деген негизи дүйнөлүк рынокто именно күнөсканалардын ичинде бул 80% жалпы өстүрүп аткан продукциясы помидор менен бадыраң да. Калгандары калемпир, анан ар кандай зелень, лимон тиги эмнелер. Ошол эң негизги мен мисалы үчүн 6 жылдан бери бадыраңды эле өстүрөм. Бир жака фокус алып алгам. Ошо бадыраңды эле азыр айыгына чейин чыгаргандан кийин анан помидор коетам буюрса, андан кийин гүлдөрдү өстүрөлү деп атабыз. Анан ар кандай уже персик, мындай уже жемиштерди дагы бактарда отургузуп, ошо ичинен өстүрөлү деген ойлорубуз бар да. Кыргызстандан биринчилерден болуп сиз жана боз үй түрүндөгү күнөсканаларды кура баштапсыз, иштетип баштапсыз. Бул башка күнөсканалардан айырмасы кандай? Башка күнөсканалардын айырмасы бул биринчи жылуу. Биз кечинде күн баткандан кийин биз полностью кийиз менен жаап салабыз. Ошол үчүн көмүр жагынан 2 эсе аз кетет да, башка күнөсканаларга салыштырганда. Аны эсептеп көргүлө, бул уже сразу бизнес моделди аябай өзгөртүп салат. Азыркы убакта биз дагы аябай көп автоматикалардын баарын киргизип баштадык. Менин максатым кочегарды болбосун деген максат койдум. Бул полностью автоматизация болгон котелдорду коебуз. Бул ачып жапкан механизмдери, күндүн нурунун датчиктери бар. Ошол датчиктер күндүн биринчи нурларын кармагандан эле сразу кийиз ачылгандай кылып атабыз. Мотор өзү иштейт, өзү ачып берет да. Анан күн батканда кайра өзү жаап берет. То есть ошондой полностью киши кереги жок бир теплицаны эметебиз. Только киши эмнеге керек? Бул өсүмдүктөр менен иштегенге эле да. Калган микроклиматты анан эме ошол көмүр жаккан тиги эмнелерин баарын уже автоматикалык жасай деп атабыз. Сиз бадыраңдарыңызга музыка өстүргөнүңүздү билебиз деп азыр Ошентте өстүрөсүзбү дейт. Музыка менен биз ошо башында качан болду эле, бул 2 жыл мурун как раз музыка, классикалык музыкалар. Мен өзүм музыканы жакшы көрөм. Өзүм музыкальный школаны бүтпөй калгам. 2-3 ай калганда таштап салгам. Анткени уялдым да, мен диплом алсам уже профессиональный музыкант болуп калам депчи. Диплом албасам любителимин депчи. Лучше жакшы любитель болоюн, чем жаман профессионал болупчу. Анан ошентип тиги особенно Бетховенди жакшы көрөм. Ошо Бетховендин музыкасын өзүм ойноп жүрчүмүн, ойноп эметип. Анан пианинону теплицанын ичине коюп койсок бузулуп калды. Оказывается, нымдуу болуп эме болгондо бузулуп кетет экен да. Ошол үчүн пианинону лучше киргизип эле койгула теплицанын ичине. Микроклиматтан бузулуп кетет экен. Анан азыр болсо биз ар кандай мындай эле стерео системалар менен азыр кийинки буюрса боз үй түрүндөгү теплицаларга биз сөзсүз түрдө дегенде жанакы автоматикалар менен кошо өзүнчө бир стерео системаларды кошуп беребиз буюрса. И атайын музыкальный подбор болуп биз өзүбүз централизованный радиону койгондой эле өзүбүздүн музыкаларды коюп турабыз да. Анан кийинчерээк мисалы үчүн бул классикалык музыка менен өскөн продукция же кыргыздын салттуу бир музыкалары менен, кара жорго менен өскөн музыка деп, анан аны уже бренд менен чыгарабыз да. Эгерде биз Алматыга ушинтип бир жолу сатып атсак, кардарлар келип алып айтышат, жеп атышапчы бадыраңдычы, мен Бетховендин музыкасын сезип атам депчи. Ошондой эле, может быть, силер биздин бадыраңды жегенде кара жоргону бийлеп баштайсыңар да. Сиздер азыр күнөсканаларда вообще Кыргызстандан жалпы канча кишини жумуш менен камсыз атасыз? Эми меники азыр бизнес модель өзгөрттүм. Жана кайтып атпайм, биринчи очередте азыр биз сатуу тармагын чечели деп атабыз. Азыр атайын Кытайдан атайын упаковкаларды күтүп атабыз. 1 килограмм, жарым килограммдык эме пакеттер болот, кагаз түрүндө пакеттер. Анан аны биз уже ошол жака бадыраңдарыбызды салып, биз бренд менен сатайлы деп атабыз. Анткени жанакындай ортомчулдар биздин көбүнчө биздин эмгегибизди жеп коюп атат да. Ошол үчүн менин оюм мындай.
200 квадратный метрдей болгон бир күнөсканаларды азыр бир прототиптерди жасап атабыз, кичинекей эле чакан. Анын баасы орточо где-то $10,000 болот да, орточо. Бирок бүт автоматика кылабыз ичинчи. Анан полностью айылдарга ошондойду таратайлы, жайылтайлы деп атабыз да. Азыр бизде аябай көп мигранттар бар. Чет өлкөдө жашап жүргөн, Россияда, Казакстанда, Америкада, Европада, Туркияда, Японияда, алардын баары акча табышат. Бирок ай сайын ал акчаларын жөн эле өзүнүн туугандарына жиберип турушат, туурабы? Ал акча билинбей эле жоголуп кетип атат, жейилип кетип атат. Ошол үчүн лучше алар акчаны топтоп, жанакындай $10,000 бир күнөсканаларды алышса, булар балыкты бербей, балыкты кармагандай үйрөткөндөй кылып, биз эмне деп коет, укурук деп коет, укурукту бергендей бололу деп атам. Анткени буюрса ошондой $10,000 теплица менен булар жок дегенде бир айда 30,000 сомдой тапкандай мүмкүнчүлүк пайда болуп калат да. Ошондо айылда жашап жүрөбү же каякта жашап жүрөбү, шаардын жакшы бир айлыкты алгандай эле шарттар түзүлүп калат. Продукциямды EAS-тин стандарттарына кантип туура келтирсем болот дейт. Эми силер эгерде жөн эле как сырье катары сатам десеңер, ал силерге фитосанитарный справкаларды биздин эмелер бар, ошондой органдар. Ошол жака фитосанитарный контроль деген ошол жака алып барып туруп эле анализге бересиңер, алар силерге справканы жазып берет да. Аны ошол эле в принципе жетиштүү. Эгерде упаковка кылып эметем десеңер, анда уже кичине көп стандарттарды жооп бериш керек. Это HACCP деген, ISO дегендер бар. Ошолорду жооп берип, анткени ал уже переработкага кирип калат. И биздики болсо, мисалы үчүн, на всякий случай деп, EAS-тин атайын өзүнүн стандарты бар. Аны Москвага өзүбүздүн бадыраңдарыбызды жибергенбиз. Москвадан алар лабораториядан өтүп, бүт стандарттарга жооп берет деген справканы алганбыз да. Андай справканы лабораториядан өтүш үчүн орточо где-то ашып кетсе 10,000 сомдой келет болуш керек. Бул жерде мындай суроо бар экен, нарын жергесине кандай моделдеги күнөсканалар туура келет? Нарын суук, мисалга жумгал жакта айтып бериңизчи. Эмнеге жумгал деп? Да? Мен деле жумгалдыкмын деп. Ошо жумгалда мен өзүм ошо эмне үчүн бул ой негизи келген да. Анткени жумгалга бир жолу мындай жаманчылык болгондо тиги похоронго барып, как раз декабрь айы болчу, аябай суук болгон. Анан ошондой аябай суук болгондо тиги 2-3 шымды кийсең дагы тим эле тоңосуң. Курткалардын үстүнө куртканы кийсең тоңосуң. Анан боз үйдүн ичине кирсең, аякта бир эмени тиги кичинекей буржуйка туруптур. Ошол эле буржуйка ичин аябай ысытып салды да, боз үйдүчү. Анан деп таң калып койгон болчумун. Ошол үчүн эми биздин модель как раз таки жумгалга ылайыкталган. Негизи сууккачы. Просто кийиздин 2-3 кат кылып коебуз. Анан ошондо главное просто жылуураак болуш керек. А так өстүрө берсе болот да. Саламатсызбы, Тилепбай келет, сиз бадыраңдарыңызга селитра кошосузбу дейт. Биз бадыранга мындай да, селитранын түрлөрү бар. Көбүнчө селитра дегенде аммиачный селитра деп коет. Биз аммиачный селитраны кошпойбуз. Атайын бизде бүт европалык стандарттар менен иштейбиз. Аякта нормалар менен берилет да. Эгерде мындай 1 литрлик сууга силер санап көрсөңөр, например, кичинекей чайный ложка деп коет го, ошо чайный кашыкка канча грамм батат негизи. Мисалы үчүн туз салсаңар, где-то 5 граммдай батат да. Биз деген ушундай 1 литрлик сууга 0,8 грамм жер семизгич кошобуз. Бул деген жанакы эменин 7 бөлүгү да, же 8 бөлүгү. Бир кичинекей эмен кашыктынчы. Аны силер ошо элестеткиле, тузду ошол жака саласыңар, салганда сезесиңерби? Почти эчтеке сезилбейт деле, туурабы? Бирок ал стандарттар. Биз ошондой методика менен өстүргөн продукцияны хоть Европага жиберсек, алар Европада билесиңер эң жогорку стандарттар. Биз ошо эң жогорку стандарттар менен таза продукцияны өстүрөбүз да.
Селитраны көбүнчөсү эмне үчүн коркушат? Анткени алар толтура дозасы менен берип турат, анан нитраттар көбөйүп кетет да. Биздики бүт эл аралык стандарттар менен өстүрөбүз. Азыркы этапта эки жол менен өстүрүп атабыз. Ушундай европалык стандарттар менен, анан органик стандарттар менен азыр атайын толтура кырктарды төгүп, биз анан калифорнийский червьтер бар, ошолорду биз өндүрүп көбөйтүп атабыз да. Саламатсызбы, байкадет, сиздин бадыраңдарыңызды кантан алып жесек болот дейт? Биздин бадыраңдарыбыз азыркы мындай, мен точно билген, бул Московский Исанов көчөсүндө бир эко-мейт деген болуш керек, ошол магазинде сатылат. Аякта кичинекей эле эмелер менен сатылат да. А так в основном мындай оптовый базарга кетип калат, анан каяка тарап кетет мен пока билбейм. Бирок буюрса ушул жайында күзүндө биз өзүбүздүн упаковкасы менен Фрунзе глобустарга кирели деген ойлорубуз бар. Антмейинче биз өзүбүздүн баабызды кое албай атабыз. Базардын баасы мондай секирип турат. Бир күндө 30-40 сомго түшүп кетиши мүмкүн. Биз бир бааны фиксировать этип, бирок зато эл аралык стандартта өстүрүлгөн таптаза продукция. Мына мен мисалы үчүн базардан алгандан чын айтсам корком. Анткени кээ бирлер Кытайлар деле Кыргызстанда жашап жүрөт, алар өстүрүп атышат. Анан дарыларын карасаң, билинбеген бир дарылар, орусчасы жок, кыргызчасы жок, англисчеси жок. Бүт баары иероглифтер менен эмне экенин, анан кээ бирлерин карасаң, латинский эмелер бар, химические веществолор. Карасаң, биздин стандарттар менен карасаңар, андай эме тыюга салынган болбойт да, негизичи андайды колдонгончу. Биякта колдонуп атышат. Анан ал аябай уулуу заттар да. Урматтуу достор, бизде Жашыл Чарба агрохолдингдин жетекчиси, уюштуруучусу бизнесмен Тилек Токтогазиев байкебиз бар. Андыктан бизнеске тууралуу ушул айыл чарба тууралуу суроолоруңар болсо узатып отургула. Тилек байке бизге WhatsApp'тан да суроолор келген да. Адамда идея, план, күч бар, бирок акчасы эле жок болуп турса, акчаны каяктан таба алса болот дейт. Мисалы кредит алып же ушул сыяктуу. Менин оюмча мындай да, эгерде шарттарыңар жок болсо, акча жок болуп атса, значит анын өзүнүн себептери бар. Акча жок болуп атса, значит силерге акча азыр керек жок. Керек кезде ал өзү пайда болот да. Эгерде ушунча негизи мындай, мен бир жолу эксперимент катары мындай кылып көрдүм. Менде 10 000 сом менен где-то 3-4 айдын ичинде 500 000 сом акча таап койдум да. Кандай? Бул 10 000 сомго жөн эле баннерди распечатка кылдырып алдым. Бир жерде тайкемдин бир кичинекей эски бир үй бар болчу. Ошол жакты сурадым, мага берип тургула дептчи. Андан кийин ага 0 сом. Ал эми кийинчерээк төлөп берем деп эметкен, ошондой сүйлөшүлгөн да, сразу төлөбөйчү. Анан Россияга биз ага чейин бир пленканы алып жүрчүбүз. Заводко жаздым, мага пленканы жөнөтүйгүлө под реализацию десем, хорошо деп мага жөнөтүйдү. Анан аргасы башкалардан дагы ушундай өндүрүүчүлөрдөн сурадым, баары мага под реализацию берип койду. Анан 10 000 сом менен где-то ушу бир айдын ичинде 2 миллион сомдук товарды менде пайда болуп калды да. Элестеткиле. Анан аны сатып, эметип атып, кичине кошуп койдум, бирок бат саткандан ошо где-то 3 айдын ичинде таза кирешеси 500 000 сом болду. Ошол үчүн бүт баары үчүн акча деле керек жок. Эгер тааныштарыңар бар болуп атса, туугандарыңар бар болуп атса, бирөө бир нерсени кылганын билет. Ошол үчүн дизайнер таанышыңар бар. Ал может силерге сайт жасап берип коет. Главное сүйлөшүш керек да, айтыш керек. Давайте, силер мага ушул кызматты бергиле, а мен болсо силерге башка жагынан жардам берейин деп, мурун акча жок кыргыздар кантип жашачу эле. Бири-бирине ушинтип жардам берип, ашар кылып, эмне кылып, алыш-бериш болуп эле көп маселелер чечилчү да. Азыр деле ошондой кылса болот. Мисалы, ар бир иштин орчулугу, кыйынчылыгы болот. Анан сиздин иштерде деле ошондой орчулар кездешкенби, ушул ишти эмнеге баштабадым дейм, токтотуп эле салсам болот деген эркинден учурларыңыз болду. Ооба, аябай андай учурлар көп эле болгон. Негизи
кээ бир убактарда ойлоп калчумун, может бизнес меники эмес депчи. Кризистер болот. Мен мисалы үчүн 1,5 жыл мурун ошо где-то жалпы 12 миллион сомдой күйүп кеттим. Бул эмне болду? Жөн эле светти октябрда аябай резко суук болуп кетип, эшикте -15 болуп кеткен. Ошондо биздин жаныбыздагы айылдардын баары электрический светтерди күйгүзүп, ошол менен жылытып атышкан да өзүнүн үйлөрүнчү. Анан биздин трансформаторска ошо напряжение болуп калды. Күйүп өчүргөндөн биздин ал кезде генераторубуз бар. Свет өчсө генераторду күйгүзөбүз. Анан күйгүзөбүз генераторду, кайра свет күйөт. Анан кайра генераторду өчүрөбүз. Ушинтип эле жарым сааттын ичинде 10дон ашык жолу күйгүзүп өчүргөндөн генераторусунда бир немеси бузулуп калды. Анан свет өчүп калды. Таптакыр өчүп калды. Бир да минутка күйбөй калды да. Анан тиякта котелдор бар да, көмүр жоготабыз. Аякта илтеген котел. Эгерде аны насостор иштебесе, көмүр күйгөндөн тиги котел жарылып кетиши мүмкүн да. Анан эшикте -15, саат түнкү 1, запчасттар жок. Оңдогон кишилерди мен үйүнө барып тургузуп туруп алып келгем. Бирок запчасттар жок болгондон эмне кылганын билбей, ишелсе эртең менен кечен эптеп бир нерсени жасап көрдүк. Анан бирок теплицанын ичинде температурасы 0 градуска чейин түшүп кетти. Анын баары өлүп калды. 20 000 өсүмдүк бир күндүн ичинде өлдү да. Ошондо жаман болдум. Жок, ыйлаган жокмун. Мен чын айтсам, 10 жыл мурун же 9 жыл мурун жаңы ошо бизнести баштап атканда бир жолу эптеп где-то 12 000 сомду топтоп, анан машинанын бир эмесине салып койсом, бирөө машинаны сындырып, ошо акчамды чыгарып кетти да, 12 000 сомдучу. Ошондо бакырып, ыйлап, жаман өзүнчө эле трагедия болгон да. Анан апам келип алып, тиги, эчтеке болбойт, анан бир күнү муну эстейсиң, ошо күлөсүң депчи. Азыр, например, күлөм да, ошо 12 000 сомду жоготкондон, карабаңыздар, 12 000 сом, ошондо 12 миллион да. 12 миллионду ыйлаган жокмун, бирок жаман болду. Анткени эми ыйлаганда эмне? Ыйлаганда маселе чечилбей калат. Ыйлаганда тиги бул өзүнүн значит, ушул убакта мага ушундай сыноо болгон. Аны биз өзгөртө албайбыз. Мен кайра аны баарын тири кыла албайм. Только түшүнүш керек эмне үчүн анан ушундай болду. Анан эмне кылсам болот кийин депчи. Именно ошол кыйынчылык болгондон кийин мен боз үй түрүндөгү күнөскананы ойлоп таптым да. Мен оюмча бул кыйынчылык болбосо мен башка деңгээлге чыкмак эмесмин. Бул тетигер гусеница, куколка и эмне коет эле, бабочка деп ар бир кийинки этапка өтүшкөн үчүн мындан отказ болот да. Болду, мындай болбойм деп, гусеница болбойм, көп акча эмени жалбырактарды жебейм, бүттү тынчтанам деп куколка болуп калат. Анан көп элек болуш үчүн ал биякта ички дүйнөсүнөн, ички жагынан аябай көп өзгөрүүлөр болот. Анан кыйналып туруп ошол жактан чыгыш керек. Кыйналбай жөн эле бирөө кесип койсо, ал көп элек чыкпай калат. Көп элек өлүп калат да. Ошол үчүн кыйынчылыктар да бизге керек. Ал мен мисалы үчүн бүт кыйынчылыктарга, бүт мен алдап кеткен кишилерге аябай ыраазымын. Анткени алар именно мени ушундай азыркы убакка кандай болсом ошондой кылып берди да. Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Күнөсканадан башка дагы бизнес ойлоруңуз барбы? Мен ойлорум аябай көп. Негизи ичимде жанакы кичинекей бала деп айтып атпадымбы? Ошо кичинекей балам аябай эме да, фантазер да. Постоянно эле бир нерсе эле ойлоп таба берет. Анан чоң киши болсо ошонун баарын аткарыш керек, эми айла жок. А то конфликт баштала берет да. Биздин өспүрүмдөргө калуу тилек, эркин микрофон сизге. Бүт мындай азыр көрүп аткан бүт мындай азыр бизди карап аткан эме балдарга, кыздарга биз мен каалоолорум ошо эң негизги
дайыма өзүңөрдөн сурап тургула, эмнени каалайсыңар? Бул эң негизги суроо да. Эгерде ушуну каалайм деп эметкенден кийин бүт лишний нерсенин баарын алып салсаңар болот. Негизи бизде аябай көп азыркы убакытта аябай көп лишний нерселер бар да. Азыр ошол эле нерселер каякта Инстаграмда отурсуңарбы? Инстаграм деле менин оюмча бул лишний нерсе да. Мындай эксперимент кылып көргүлө. Может, бир ай сотканы вообще бир жака өчүрүп туруп, бир жака коюп койгула, жашап көргүлө. Жашап аласыңарбы? Силер эркинсиңерби ушундай? Эгерде ошондой болсоңор, анда жасап көргүлө. Ар кандай эксперименттер кылып көргүлө. Анан мисалы үчүн үйүңөрдөн бүт кереги жок нерселердин баарын ыргытып салгыла. Мен бир жолу ушундай эксперимент кылып 70% бүт кийимдердин баарын ыргытып салгам да. Бүт баарын эгерде жашоо турмушуңарды жеңилдетип салсаңар, силер ойлоп аткан максаттарыңарга батыраак жетесиңер да. Анткени илгери мына биздин көчмөн элде дагы бүт баарын бир төөгө же бир атка ошентип баарын салып коюп эле жылып кете берчү да. Эч кандай оор бир түшүктөр, оор бир кийим эмелери жок болчу. Бүт баары жеңил, мобильный да. Менин оюмча ой жүгүртүүдө дагы ушундай болуш керек. Эгерде бияк толтура ойлорубузду мондай салып тигини ойлонобуз, муну ойлонобуз, башка бирөөнү көрүп, мондай бирөө типа азыр мени көрүп атасыңар, анан мени менен салыштырып баштайсыңар, анан тигини мындай деп эле эметип бергенде бул лишний ойлор да. Эгерде бул менин каалоолорум, бирок силердин каалоолоруңар эмес. Может, силердин каалоолоруңар башка. Может, менде болууңар кереги жок. Может, башка кишилерде болууңар кереги деле жок. Өзүңөрдүн жолуңарды табасыңар, анда уже башканы караган деле жок, кереги жок, только ошо бир өзүңөрдүн жолуңар менен кетесиңер да. Бирок ошол эле убакта эртең менен, түштө, кечинде токтоп, ошол жолдон токтоп, мен кандай жашап атам? Мен эмнени көрүп атам? Ушу бактарды, асманды, жылдыздарды, күндү, шамалды сезип, мен жашап атамбы деген суроого жооп берип турууга да. По-настоящему азыр жашап атамбы? Же жөн эле эптеп эле эртең менен туруп, анан кечинде жатып деген жашоо менен өтүп атамбы деген суроого мындай жооп бергиле. Чоң рахмат Тилек байке. Урматтуу достор, бизде конокто Жашыл Чарба агрохолдингинин жетекчиси, бизнесмен Тилек Токтогазиев байкебиз болду. Тилек байке, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, дагы алдыңга көздөй кетериңиз. Ичиңиздеги кичинекей фантазердин тилегин чоң аткара берсин. Сизге чоң рахмат, бизнес сунушту четке катпай кеңеш бердиңиз.